Замандын көзү Ысык көлдө видео көзөмөл мунарасы ишке кирди. Ысык көл облусунун Жети Көз районундагы Натали резорт эс алуу жайынын аймагында экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, браконьерлерге каршы күрөшүү жана коомдук тартипти сактоо максатында заманбап экологиялык көзөмөл мунарасы орнотулду. Жаңы мунара эл аралык стандарттарга жооп берген техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Көп функциялуу видеокамералар 24 саат режимде иштеп, 40 километрге чейинки аралыкты көзөмөлдөй алат. Ошондой эле жылуулук сенсорлору 5 километр аралыкта адамды жүзүнөн аныктап, 7 километрге чейинки жылуулук булактарын так байкай алат. Мунарадан алынган маалымат Ички иштер министрлиги менен Ысык көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын кырдаал борборлорунда реалдуу убакытта жеткирилип, мыйзамсыз экологиялык аракеттерге, анын ичинде браконьерликке жана токой ресурстарын зыянга учураткан иштерге ыкчам чара көрүүгө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө бул экологиялык көзөмөл мунарасы Ысык көлдө орнотулган 3-чү объект болуп саналат. Буга чейин ушундай эле конструкциялар Түп районунун Худурогу жана Тогуз булак айылдарында ишке киргизилген. Rayonuna karşı bu yerinde hizmet ötüründe balık sürücüleri, balık karmaganı düşünceleri yaptı. Bunlardan ribolovlu biletlerini tekşiriz canlı. Ekrandan görünüşü bu. Body kameradan görünüşü bu. Canlı balık bırakabilirler ama ribolovlu biletlerini tekşirip alar balık sürücüleri ribolovlu biletlerini alan emez. Hazır koçurlar iş yürgüzüp Doğru'da Alparo'da tüm saat 11:30'dan öttü. Bölcek'in geçki görünüşü, şunday kameradan görünüşü. Body kameradan görünüşü bu.